Альянс Алтын Талас обласынын билим берүү тармагындагы көйгөйлөрү чечүүгө чоң салым кошууда. Облус аймагындагы мектептердин эскилиги эбак жетип, араң турган эшик терезелерин, чатырларын, жылытуу системаларын жаңылап берди. Алардын бири катары Манас районунун Караарчы айылындагы тургундардын талабын эске алып, эски мектепке каржылык колдоо көрсөттү. Натыйжада бир кылымга жакын турган эски мектептин жыгач эшик терезелери жаңы пластик алмаштырылды. Эми окуучулар кышкысын үшүбөйт. Бул долбоорго фонддон 471 000 сом каралды. Фонддун жетекчилигине, ошондой эле ар бир кызматкерине чоң ыраазычылык, өзүмдүн атыман, өзүм жетектеген жалпы коллективдин атынан ыраазычылык билдирем. Кечээ гана бизде ушул ата-энелер чогулушу өттү. Мында дагы биздин ата-энелерибиз ушул жасалган ишти көрүп аябай ыраазы болушту жана ушул ата-энелердин атынан дагы терең ыраазычылыктарды сиздерге билдирмекчимин. Азыркы күндө мектебибиз көрүнүшү да аябай жакшы болуп калды. Ушул терезе эшиктерибиз алмашкандан кийин. Компания облустагы бала бакчалары дагы көңүл сыртында калтырган жок. Болушунча шарттарын жакшыртты. Эмеректер менен камсыздап берди. Ошондой эле муктаждык жаралган мектептерге парта, стул жана башка эмеректерди алып берди. Белгилей кетсек, фонд түзүлгөндөн бери Талас областы боюнча 112 долбоор ишке ашып, 58 миллион 700 000 сом жумшалды. Биздин Талас областындагы билим берүү мекемелеринин эскилиги жеткендигине байланыштуу техникалык абалын жакшыртуу максатында, окуучуларга жакшы шарттар түзүп берүү максатында биздин каражаттар ошол жака жумшалып атты да. Кээ бирлеринин жылытуу системалары муздак, кышкызын окуучу балдар муздак мектептин абалы жылыбаганына байланыштуу жылытуу системалары тууралуу долбоорлор ишке ашып атты. Ошол эле парта, столдор жетишсиз абалда келишет. Ошол эле жаңы оргтехникалар менен эскилиги жеткен 30 жыл мурунку компьютерлер менен бүгүнкү күндө иштеп жаткан мектептер бар. Алар бүгүнкү күндүн талабына жооп бербегендигине байланыштуу жаңы заманбап оргтехникаларды, компьютерлерди, цветной принтерлерди, селе көчүрмөлөрдү ушундай иштерине бир жакшы шарттарды түзүү максатында биздин долбоорлор компания тарабынан ишке ашып атты. Эми дагы алдыда дагы фонддун чоң пландары, долбоорлору бар. Билим берүү тармагында дагы окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында дагы ар кандай долбоорлорду колдоп берүүгө ар дайым даяр. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду бир гана ремонт, оңдоп түзөө менен чектелген жок. Таластагы мугалимдер, окуучулар замандан кем калбай билим алсын деп компьютерлер менен камсыздады. Себеби буга чейин жаңы компьютерлерге муктаждык жаралган. Фонддон акча бөлүнүп, облустагы бир нече мектепке жаңы компьютердик класс ачууга жардам берилди. Ошондой эле мугалимдердин суранычы аткарылып, ноутбуктар менен камсыздалды. Балдарга билим сапатын, деңгээлин өстүрүүгө бардыгына колдонобуз. Мен түнү менен уктаган жокмун. Түшүмдө кирип чыкты ушулар. Эми үйрөнөбүз да эми. Анан албетте суроо талапты аткарган областтык бийлик өкүлдөрүнө, Альянс өнүктүрүү фондунун жетекчисине баарын ыраазычылык билем. Фондко түшкөн ар бир тиынды элдин келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн, билим үчүн бергенге ушул өнүктүрүү фонду мындан ары да өнүгүп, Талас элчисин иштей берсин деген ниетимди айтам. Компания жаштардын өсүп өнүгүүсүн колдоп, IT тармагы боюнча Таласта жок окуу курстарын уюштуруп берди. Атайын Москвадан iFellow компаниясынын тажрыйбалуу адистери Таласка чакыртылды. Алар IT багытына кызыккан Талас жаштарын окутуп, заманбап кесипке үйрөтүштү. Жыйынтыгында 2 студент иш менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк алышты. Окуу курсу мага аябай жардам берип атат. Жумушка орноп, иштеп кетем деген ойлор бар. Көп пайдалуу нерсеге да үйрөндүк, билбеген нерсебизди билдик. Келечекте өзүбүздүн Кыргыз Республикасында чоң бир студия ачкым келет. Жана ошол студияны жетектеп, дүйнөлүк башка компаниялар менен чоң ошолорго чыгып иштегим келет да ошолор менен. Окуу курсуна катышкан студенттер долбоорго ылайык эл аралык деңгээлдеги сертификаттарга ээ болуп кубанышты. Бул күнгө чейин бир дагы компания атайын Талас жаштары үчүн Россиядан бери адистерди алдырып, акысыз IT багытында окуткан эмес. Мындай аракет жаштардын келечегине кам көрүү максатында болгондугун Альянс Алтын компаниясынын өкүлү билдирди. Эң жакшы күтүп аткан балдарды жумушка алабыз деген бул дагы чоң бир жетишкендик деп ойлойбуз. Андан тышкары iFellow компаниясынын өкүлдөрү
калган бүтүрчүлөрдүн бардыгын резерв кадр алдык деп айтып атат. Бул деген жакшы бир үмүт да. Буюрса алдыда да койгон максаттар бар. Ошолордун бардыгы эми бул биринчи пилотный проект болуп аткандан кийин кийинки проекттер аябай чоң деңгээлде өтөт деп ойлойбуз да. Альянс Алтын облустун мектептериндеги китеп жетишсиздигин чечүүгө көмөктөшүп келет. Өткөн жылы Талас шаарындагы жана Талас районундагы айрым мектептерге барып, жаңы басылган китептерди тапшырган. Долбоорго ылайык аталган мектептер фондко кайрылуу жасап, тартыш болгон китептердин тизмегин беришкен. Жыйынтыгында мектептер ак барагы булгана элек жаңы китептер менен камсыздалды. Биз муктаж болгон китептерди заявка кылдык эле. Мына ошол 320 китеп келип түштү. Могу русское слово деген китептин чыкканына көп жыл болуп, колдонулгандан кийин эскирип, көбү жоготулуп кетти эле. Мына ушул китепти алып келип берген силерге чоң рахмат. Ушул компанияга өнүгүү өсө берсин, чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма иштеңер ийгилик. Балдар ушуну тез аранын ичинде алып келип берген Насирдин сага да чоң рахмат. Бардыгыңарга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Таластагы балдарга билим берүү борборлорунун дагы көптөгөн муктаждыктарын чечип берди. Мындан тышкары мектептер музыкалык аппараттар менен камсыздалды. Билим алууга шарт түзүп берип, Алтынкен чыккан Бекмолдо айыл өкмөтүндөгү бүтүрүүчүлөрдү Бишкектеги Тоокен багытындагы окуу жайына окутууга жардам кылып, чыгымдарын көтөрүүдө. Башкы максаттары Таластагы билим берүүнү жакшыртуу. Эң чоң инвестиция бул билимге болгон инвестиция дейт да. Эгерде биздин алдыда келечегибиз, Кыргызстаныбыз өнүгүүсүн кааласак, анда сөзсүз түрдө билим берүү тармагын колдоп, коштоп, анын өнүгүүсүнө салымды кошсок, биз буюрса келечекте жаркын бир өнүккөн Кыргызстанды көрөбүз деген жакшы ой тилектер бар. Ошондуктан биз билим берүү тармагын Альянс Алтын өнүктүрүү фонду ар дайым кош колдоп келет деп ишенем. Альянс Алтын компаниясы Талас областынын билим берүү тармагын бардык тараптан колдоп келет. Жалпы жолунан фонд түзүлгөндөн бери 58 миллион 700 миң сом билим берүү тармагына жумшалды. Белгилей кетсек, каржылоо боюнча чечимдер жергиликтүү элдин талабын эске алуу менен ишке ашууда.